Саламатсыздарбы, урматтуу жергиликтүү кеңештин депутаттары, кыргызстандыктар. Дагы эле жергиликтүү кеңешке тиешелүү маселе боюнча кичинекей видео жасап койгум келди. Көп учурларда кээ бир кишилер эмнеге мен депутат болуп келип алгам, көрсө бул меники эмес экен деп кетем деген чечимге келишет да. Ошондо бир депутат кетип кала турган болсо, анын ордуна кайсы депутат келиш керек, кантип келиш керек деген жөнүндө видео жасагым келип атат. Өзүңөр билесиңер, ушул жылы жергиликтүү кеңештерге депутаттыкка 30% квота деген маселе кирген. Аны резервирование мандата деп коюшкан, резервке кою деп. Анан көп учурларда ушу резервти мындай айымдарга таандык көрүшөт да. Чын айтканда, өзүңөр байкадыңар, көптөгөн айымдар азыр өздөрү добушу менен өтүп келишти. Ошону менен баягы резервтин аркасы менен эмес, эл добуш берген үчүн жергиликтүү кеңешке келгенин көрдүк. Кийинки маселе кантип чечилет деген суроо болуп атат. Кийинки маселе мындай. Мисалы үчүн айым кетип калды. Айым кетип калгандан кийин өзүңөр билесиңер, бир айылдык аймак 2-3 округтан турушу мүмкүн. Ошол кеткен айымдын округунда эң чоң, эң көп добуш алган резервте турган киши болот. Ошол киши эркек киши болуп, аны айым кетип эркекти алса жана 30% квота сынбайт, 30 бойдон кала берет, айымдар көп болчу десе, анда кийинкиси эркек киши дагы келиш керек да, жанагы эң көп добуш алган. Анткени эл ага көбүрөөк добуш берди. Эгер айым кетип атканда эркек көбүрөөк добуш алып алганды алып кирсе, квота, резерв бузулуп кала турган болсо, айым азайып кала турган болсо, анда көп добуш алган эркекти дагы коюп, ар жактан айымды чоюп келип туруп, парламенттин ичинде 30% квота дайыма сакталып туруш керек деген маселе бар да. Ошон үчүн анан таптакыр айымдар калбай калып, жалаң эле эркектер калса, анда уже айла жок, квота бузулса дагы башка жыныстуу адамдар жок болгонуна байланыштуу кийинки эң көп добуш алган киши келе берет деген маселе бар. Ошондой эле кудум эле мындай болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн эркек кетип атса, анын ордуна сөзсүз түрдө эркек келет дебей, биринчи караш керек. Эң көп добуш алган резервте ким турат? Эгер эркек болсо эркек, аял болсо аял деле келе бериши мүмкүн. Ал жанагы 30% балансты эң негизгиси ичиндеги бузулбаш керек да. Ошентип дайым приоритетти эң көп добушка бергенге коебуз. Бирок ошол кишинин келиши жергиликтүү парламенттеги 30% квотаны бузбайбы карап коюп туруш керек. Анан айымдар же эркектер калбай калган күндө анда уже айла жок. Ар эң көбүрөөк алган резервте турган киши акырын жылып депутат боло берет. Барыңарга чоң рахмат, көңүл бурганыңарга, бул видео менен бөлүшүп койгула. Айылдан анча-мынча маселелерге жооп болуп калсын. Чоң рахмат.